арзууда калбай, жалаң гана ошол арзууларды, ой кыялдарды, тилек максаттарды ашырганга аракет кылалы. Кийин артыбызды караганда армандап, арзуу, аттиң ушул жумушумду жасабай калдым, ушул жерден ушундай кадам таштасам болмок экен деген өкүнүүлөр эч качан болбосун. Анда кайрадан сапарыбызды алдыга улап, биздин 3-чү музыкалык коногубуз келип олтурат. Ким десеңиздер, анда 3-чү мейманыбыз менен тааныштырып өтөлү. Ырчы жана аткаруучу Асель Батырбек кызы. Кош келипсиз. Кандайсыз? Жакшы, шүгүр. Манайыңыз жакшыбы? Кандай келип алдыңыз? Жакшы келип алдым буюрса. Бүгүнкү күн кандай башталды таң эрте сиз үчүн? Жакшы башталды. Негизи эрте көп турбайт деп болчумун. 3-чү курста негизи сабак кечирээк башталганына байланыштуу шашпай туруп атат элем, анан бүгүн жакшы болду. Таң эрте турдуңуз дагы, маанайыңыз жарык болду, Анда келиңиз, көп күттүрбөй эле комузду дагы улга ала келгениңиз. Ошол маанай менен баардык телекөрүүчүлөргө да жакшы маанай менен бөлүшөлү. Келиңиз Асель, анда сизден жагымдуу бир чыгарма болсун. Анда эмесе, кечээ эле апалар күнү болду. Айылда жүргөн, мен сагынып жүргөн апама жакшы ырдесте болсун, апа экен деген чыгарма аткарып берейин. Баракелди, кол чабуулар болсун. Айтыңызчы, Асель, биз 3-чү курста окуганда кеч туруп көнүп калыптырмын деп. Азыр кайсыл окуу жайда жана канчанчы курс болуп калдыңыз? Азыр учурда Шенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетте көркөм маданият жана билим берүү факультетинде 3-чү курстун студентимин. Устатым Азиз Батыров. Устаттар жөнүндө да кеп кылбасак болбойт, айтыңызчы. Комузду ошол негизи окуп жүргөндө комуз черчим, анан ыр жаатына ошол алып келген устат ошо Азиз Батыров болду. Жакшы көрөм. Жакшы сон бизден тышкары 300дөн ашык шакирттер бар, тарбиялап. Жекече билим аласыз, окуудан тышкары? Окуудан тышкары эмес, бизге ошол комуз менен ырдоо бөлүмү кирет да. Ошондо сабак берет, анан кошумча дагы үйрөнөсүз, бош күндөрүңүздө баары. Ооба. Жакшы, ошол комуздан башка дагы кандай аспаптарды колдоно аласыз? Негизи чыгармачыл болгондон кийин баардык аспаптын түрүнү колдонуп, анда кол ойнотуп көрдүңүз болуш керек. Ооба, башында өзүңдүн жолуңду тапканга чейин ар жакка оош кыйыш болот.
флейта, анан гитара бир аз чертем. Фортепиано ошол. Анан дайыма комуз. Ушул комуз черткенде бизде ар бир күн укканда дагы ар кандай эргүүлөр келет да. Сиз кайсыл учурда эргүү аласыз ырдоого, комуз черткенге сизге кимдер төрткү берет дегендей? Башында атап өткөндөй, Азиз агайдын ырдаганы көрүп, менин мындай ырдагым келчү. Агай ушунчалык аябай жакшы ырдайт, андан мотивация аласың. Эми өзүңөн жакшы адам болсо, андан аны көрүп түздөлөсүң да. Анан ошол, андан тышкары күбөчүлөрдөн Насипа Камаматова деген жакшы бир эже бар болчу. Учурда азыр Турцияда ал. Көй жатын ошол мугалимден бир аз болсо да сабак алып калдым. Бирок аябай жакшы алып калдым деп ойлойм. Себеби Кыргызстан боюнча жакшы комузчулардын бири десем жаңылышпайм. Анда келиңиз, сиз дагы бир комуздун үнүн чыгарып, сизден бир жагымдуу чыгарма болсун. Анда казак элleri Агатайым деген чараңатка алып берейин. Алатоонун козубагы магдыраган ай, Агатайдын кабагынын ачылбаган ай, кабагыңдан айландым Агатайым ай, элде жүргөн бирени сагынасыңбай, кабагыңдан айландым Агатайым ай, элде жүргөн бирени сагынасыңбай. Көйнөктүн этегинин желбиреген ай, Агатайдын жүрөгүнүн элжиреген ай, жүрөгүңдөн айландым Агатайым ай, элди күткөн бирени сагынасыңбай, жүрөгүңдөн айландым Агатайым ай, элди күткөн бирени сагынасыңбай. Келсе тологумузунун ачылган ай, Агатайдын кабагынын ачылбаган ай, кабагыңдан айландым Агатайым ай, элде жүргөн бирени сагынасыңбай, карегиңден айландым Агатайым ай, элде жүргөн бирени сагынасыңбай, Агатайым ай, Агатайым ай. Баракелде, кол чабуулар болсун. Азаматсыз, Асел. Ушул эгерде сиз чыгармачылык жаатты тандабай калганыңызда кайсыл кесиптин ээси болмоксуз? Же болбосо болду элесиз жаңы окуу жайларга тапшырып атканда кандайдыр бир же бул кесипти тандаймын, же бул кесипти тандаймын деп ортодо туруп калган? Ошондой негизи ар бир бүтүрүүчүнүн башына келсе керек. Негизи үй бүлөбүздө ырчы адам жок. Ырдачу адам ушул бир эле апам, ал эл арасында ырдабайт, бирок бир аз ырдап коет да. Менин чоң атам комузчу болгон экен. Анан байкем үйдөгүлөр баары эле мындай музыкага жакын эмес профессиялардын ээлери. Бул чөйрөгө тиешеси жок адамдар, Ооба. Анан атам болсо педагог. Эгерде мен музыка жаатын тандабаганда, ушул педагог болсом мугалим болмоксуз. Мугалим. Эң жакшы бул сиз алар болсо ошол чыгармачылык жааттан, ыр жаатынан алыс болгондуктан, эгер сиз ырдаймын, же болбосо ушундай комузду көтөрүп алып туруп эл астына чыгам десеңиз, каршы болушкан жокпу? Негизи каршы болушкан башында. Анан Кандай кылып жеңип кеттиңиз? кийинки ошол 10-11 класстарда мен кыргызстандык экениме сыймыктанам деген долбоорго катышып калдым. 10 класста ошол республикалык турга келгем, бирок анда 4-орун болуп калгам. Анан 11 класста ошо 1-орун алгандан кийин анан өздөрү андай буттаспай эле мейли өзүң каалаган кесипке тапшыр деп ушинтип өтүшүп калды да. Анан атам өзү келип өз колу менен тапшырып, анан өз ийгилигиң өзүң жет деп
кайра келген. Бүгүнкү тема боюнча дагы сөз кылсак болбойт. Келген мейманыбыз менен бүгүнкү темабыздын алкагында келген меймандарга дагы көз карашын, пикирин угуп атабыз. Жашоо бүгүнкү эфирибиздин темасы жашоону алыбагандарды жакшы көрөт деген темада. Демек, бул темага кандай көз караштасыз? Жакшы тема экен. Чын эле ошондой. Туура эле көз караштамын, себеби аракетиң жок болсо болбойт да. Мисалы үчүн жөн эле үйдө эле отурасың, акчаң калбайт, жейт турган тамагың калбайт, анан өзүң аракетиң жок болсо, ошол өзүңдүн аракетиң менен сен нанын таап жейсиң да. Анан эгерде аракетиң жок болсо, албасаң жашоого мен шүгүр деп жүрсөң, мисалы үчүн жоктун түбү жок. Анан шүгүр, Кудайга шүгүр десең, шүгүрчүлүктүн артында көп нерсе жатат деп ойлойм. Демек, ийгилик жаратуу өзүңдүн колуңда деген пикирде, жалкоолук кылбагыла деген пикирди айткыңыз келип атат. Келиңиз, анда дагы бир чыгарма сураналы, мүмкүн болсо. Анда Теңи жок атабыздын буларына кайрылбасак болбойт. Аккан суу деген чыгармасынан. Ай, баракелде. Жер жүзүнө жайылып талууга чыккан аккан суу, жети кабат жер астын жарып чыккан аккан суу, жер аламдын баарысын багып чыккан аккан суу, 6 кабат жер астын жарып чыккан аккан суу, адам менен обону багып чыккан аккан суу, ала тоонун боорунан жарып чыккан аккан суу, алтын канат жез куйрук, ошол балык эле чыккан аккан суу. Аягы жок, колу жок, токтойм деген ою жок. Жүрүп келген аккан суу, бара турган жерине, кире турган көрүнө, күлүп келген аккан суу, барган жерин кулпуртуп, абат кылат аккан суу, жердин бетин жайнатып, чөп жаратат аккан суу, алма жүзүм малмурут, алчагылат аккан суу, жетин ширби карагат, арчагылат аккан суу, биз билбеген дүйнөдөн ошол канча эле кылат аккан суу. Жаныбар аккан суу, ылдый карап жүргөн суу, ылайланып кирген суу, эңишти карай жүргөн суу, эрки менен кирген суу, шамалдай үнүр шуулдап, беренеси дуулдап, жегине сайрагана көкөк менен булбул бар. Көлүндө киши көрбөгөн кара кашка дулдул бар, жүнү сенсиң ак куйрук, мундузу бар аккан суу, көзгө жылуу көрүнгөн жылдызы бар аккан суу, түнү түркүн кубулган суу сары бар аккан суу, адамга болсо барабар, ошол мумуядай ой жаккан суу. Жаныбар аккан суу, ылдый карай жүргөн суу, ылайланып кирген суу, эңишти карай жүргөн суу, эрки менен кирген суу, шамалдай үнүр шуулдап, беренеси дуулдап, жегине сайрагана көкөк менен булбул бар. Көлүндө киши көрбөгөн кара кашка дулдул бар, жүнү сенсиң ак куйрук, мундузу бар аккан суу, көзгө жылуу көрүнгөн жылдызы бар аккан суу, түнү түркүн кубулган суу сары бар аккан суу, адамга болсо барабар, ошол мумуядай ой жаккан суу. Ай, баракелде. Бул өнүңүз өчпөсүн. Ушинтип таң эрте биздин эфирибизге келип, маек берип отурганыңыз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Сизге эркин микрофон. Сиздерге да чоң рахмат. Ушинтип эл арасындагы таланттуу, анан элге белгилүү адамдарды мамлекетке таанытуу максатында телеканалыңыздарга терең ыраазычылык. Чоң рахмат, келгениме кубанычтамын. Сиздердин да ишиңиздерге ийгилик. Дайыма элдин сүймөнчүлүгүндө жүрүңүздөр. Сизге да рахмат. Өнөрүңүз өркүндөсүн, эч качан талыкпаңыз. Бул чыгармачылык деген чыйыр жол. Жалаң гана алдыга сүрөп жүрө бериңиз.